Саламатсыңарбы? Биз бүгүн Сейтек Борбору жана Кыргыз Республикасынын Салттуу ушуу Федерациясынын колдоосу менен ушуу сабагын өтөбүз. Мага бүгүн Көкүмбек кызы Элес Кыргыз Республикасынын Салттуу ушуу Федерациясынын спорт чебери жардам берет. Сабактын темасы кылыч. Бул деген ушул күжүрмөн искусствосунун курал жарагы. Ошону биз силерге негизин көрсөтүп берелик. Ага чейин биз Джонгун деген көнүгүү жасайбыз. Бул цигун системасынан Кытайда алынган. Бутубузду ийнибиздин туурасына коебуз. Колубузду астыбызга, көкүрөгүбүздүн астына коюлат. Анан чыканагыбызды биз кичине мындай ылдый кылабыз. Чыканакты көтөрсө болбойт. Денебиз жөнөкөй, аркабыз түз, башыбызды ылдый кылбай, мындай өзүбүздү мындай асманга тартып башты. Анан дем ала баштайбыз. Дем алганда демди алып, биз деген ылдый ичибизге түшүрөбүз. Андан кийин жай демди кайта чыгарабыз. Бул деген өпкөнүн көлөмүн чоңойтот. Ошондуктан бул жерде дагы физикалык бул күчтүү болушу буттун. Анткени силер бутту кичине ийилип турасыңар, ошондо күчтүү болосуңар. Анан демиңерди дагы туура дем алып, өзүңөр концентрация кылып, анан сабакка дагы өзүңөрдү мындай даярдайсыңар. Силер 3 мүнөт жасагыла. Бүткөндө колубузду ылдый кылып, ичибизге коюп, сол бутубузду оң бутубузга коюп, астыга карап, башыбызды ылдый кылбай, да кичине 1 мүнөттөй туруп турсаңар болот. Демиңерди түзөп. Мындан кийин биз ийилчек көнүгүүлөрдү жасайлык. Бул деген ылдый болуп, колубуз менен полго барып, анан мөөр деген көнүгүү жасайбыз. Асманга карап ийилебиз, анан кайта бутубузга келебиз. Ошентип силер 6 жолу жасайсыңар. Эмки көнүгүү тулибу стойкасына туруп, колубуз менен ошо бутубузду алып, анан артка мүмкүн болушунча тартабыз бутту. Дагы бир жолу капталыбыз менен көрсөтөлүк. Каптал менен дагы бир жолу. Анан бутту мүмкүн болушунча артка тартабыз. Колду астыга коебуз, жыгылып кетпеш үчүн. Болду, ийилчек көнүгүүлөр ошондой. Эми биз деген бут менен согуу көнүгүүсүн жасайлык. Бут менен соккондо бул каптал жактан буттун учу менен согуу. Силер 10 жолу жасайсыңар. Эми ушун менен биз негизги сабакка негизги бөлүккө келдик. Азыр биз кылыч менен силерге бир нече башталгыч көнүгүүлөрдү көрсөтөлүк. Башталгыч көнүгүү бул кылычты оң колго алып, анан кийин астыга укол жасайбыз. Эмдиги көнүгүү бул астыбызда защита кылып, оң жактан, анан сол жактан жасайбыз. Эмдиги көнүгүү биз өзүбүздү
каптал жактан защита кылып ушул жерде карасаңар, кылыч силердин аркаңардан жакын барыш керек. Аркаңарга жабышып, анткени деген бул өзүңөрдү мындай уралбагандай защита кылып жасайсыңар. Эми биз кылыч менен форманы жасап силерге көрсөтөлүк толугу менен. Андан кийин бир көнүгүүдөн үйрөнүп баштайбыз. Айтып кетсек, бул кылыч менен биз дүйнөлүк чемпионаттарда, мисалы, өзүбүз таймаштарга барганда жасап көрсөткөнбүз. Ошончуктан бул кылыч, таяк мындай ушудан эң биринчи курал жарактар деп айтса болот. Анткени деген адамдар өзүн мындай жакшы көрсөтө алат. Азыр бир кыймыл көрсөтөлүк башынан баштап. Эмдиги кыймыл гунбудан туруп дагы өзүн коргоо. Могул жактан өзүңөр астыңардан коргоп жатасыңар. Эми башынан бир нече көнүгүү көрсөтөбүз. Дагы бир жолу айтып кетсем, ошо кылычтын ордуна силер таякчы алсаңар болот, же линейка алсаңар болот, ошону менен алып жасап көрсөңөр болот. Андан кийинге ушул күжүрмөн өнөрү жакса, өзүңөр ошентип мектепте болобу, башка жерде болобу таап, ушу менен машыксаңар болот. Азыр эмдиги көнүгүүлөрдү көрөлүк. Мен дагы гунбудан дагы бир көнүгүү жасайлык. Да, гунбудан. Эми ушул көнүгүүлөрдүн башынан аягына чейин толугу көрө аласыңар. Башынан аягына чейин. Эми биз силерге кылыч дзянь менен кылыч дао экөөнүн кандай укол жасоо же кандай өзүн коргоп калуу көнүгүүлөрүн чогуу көрсөтөлүк кандай болот экен. Азыр биз аянкы бөлүккө келдик сабактын. Физикалык көнүгүүлөр. Бул күч көнүгүүлөрү колубузга бир чын алгандай же кесе алгандай кармап алып, аркабыз түз, бутубузду ошондой коюп, элес көрсөткөндөй, анан 15 секунда санаганга чейин жай отуруп, жай турушуңар керек. 15 секунда. И кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Ошентип силер 3 жолу жасайсыңар. Эмки көнүгүү бул манжалар менен туруу. Анткени манжаларыңар күчтүү болушу керек. Ушу менен машыккан адамдар. Ошентип 10 секунда турушуңар керек. 3 жолу кайталайсыңар. Ушуну менен сабак аяктады. Эмки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.